Урматтуу мусулман бери туугандар, биз кимбиз? Мусулмандардын ар кандай агымдары бар. Ошол агымдардын арасынан биз кимбиз өзүбүз? Биз кимбиз? Биз ахлус-суннат вал жамаатпыз. Буну унутпаңыздар. Биз ахлус-суннат вал жамаатпыз. Биз кайсы маселе болбосун, биз ахлус-суннат вал жамааттын жолун кармаган инсандар болуп эсептелебиз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Алейкум бис-савадил а'зам" дейт. Силер, сават деген сөз каратак деген сөз. Эң чоң каратакка байлангыла, кармангыла деген маанисинде. Бул жерде көпчүлүктүн жолун кармангыла дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көпчүлүктүн жолу кайсы болгондо? Шархтарда келет, ахлус-суннат вал жамаат жолу болуп эсептелет. Ахлус-суннат деп аталуусунун себеби биз шиа эмес экендигибиз ошо менен көрсөтөбүз. Түшүнүктүүбү? Биз шииттер эмес экендигин ахлус-суннат деген менен көрсөтөбүз. Бул биринчиси. Мен ахлус-суннатмын, мен шиа эмесмин. Токто, шиа мусулманбы? Ооба, ал мусулман. Бирок мен шиа эмесмин. Түшүнүктүүбү? Мен шиа эмесмин. Вал жамаат деген сөздүн мааниси эмне? Вал жамааттын тоготор жери эң туурасы мусулман аалымдардын кайсы бир маселеси боюнча бир пикирге келүүсү жамаат деп аталат. Түшүнүктүү? Жамаат деп аталат. Аалымдардын кайсы бир маселе боюнча бир пикирге келүүсү жамаат деп аталат. Экинчи мааниси, көпчүлүк эмне үстүндө болгон болсо, ошол туура жол болот деп айтылат. Ошол туура жол деп аталат. Эми караңыздар. Жер жүзүндө мусулмандардын жайгашкан жерин баарын карасаңар, көпчүлүктү эмне түзөт? 90%-дин көбүрөгүн эмне түзөт? Ханафи, Шафии, Ханбали, Малики мазхабы түзөт. Орто Азияны алгыла, толугу менен кайсыны түзүп атат? Ханафини түзүп атат. Араб өлкөнү алгыла, Ханафи, Шафии, Сауд Арабиянын мурунку болгон карманган жолу негизинен Ханбали болуп эсептелет. Ханбали түзөт. Африка өлкөлөрүн карасаңар, эмнени? Малики мазхабты түзөт. Көрдүңөрбү? Бул 4 мазхабтан 5-чи башка бирөөнү өзүң таап келип туруп көрсөт мага картада бул жер толугу менен ээлеген жерлери. Таба албайсың. Бул хадистин маңызы ошол. Ал эми амалда ханафи болгон 99% акыйдада матруди болот. Түшүнүктүүбү? Амалда ханафи болгон, биз амалда ханафибиз. Имам Азамдын жолундабыз биз. Эми ошол Имам Азамдын жолунда болгондун 99% матруди мазхабында. Абу Мансур аль-Матруди Өзбекстанда, азыр жаткан жер Өзбекстанда уламалардан. Ислам үммөтүнө, мусулмандарга илим жааттан эң чоң пайда алып келген кимдер болгон билесиңерби? Араб болбогон ажеми уламалар. Буларды мавараун нахр уламалары деп коет. Башкача айтканда, бул биздин Орто Азия топурактардан чыккан уламалар болуп эсептелет. Биз ошолордун улуу алымдардын эмнелери болуп эсептелебиз? Урпактары болуп эсептелебиз. Имам Бухари
İmam Tirmizi, İmam Müslim, hadis ulamalar, fiqh alımları. Hazır Özbekistan'da bir yer var. Eski kitaplarda oşol жерди көрсөтүп туруп алымдар айтат 700 миң фиqh алымы ошол жерге көмүлгөн деп айтышат тарых китептеринде. Канча? 700 миң алым. Биздин сыймыгыбыз болгон, атабыз болгон İmam Sarakhsi. Kim? İmam Sarakhsi. Республикалык центральный мечитибиз кимдин атында коюлду? Кимдин атына коюлду? Кантип аталат? İmam Sarakhsi атындагы мечит. Ким ал İmam Sarakhsi? Биздин ата бабабыз. Жаткан жери кайсы жер? Өзгөндө. Атактуу мутамат болгон Ханафи мазхабтын негизги китептеринен болуп эсептелген Мабсут китептин ээси болуп эсептелет. Өзү жазган эмес. Түрмөдө отуруп айткан нерселерин шакирттери эмне кылышкан? Терезенин жанында, решотканын жанында туруп алып туруп, ошол сабак берип аткан учурда шакирттерине ошол китепти жазган. Азыр мына канча? 30 том ал китеп. 30 том китеп бар бизде. Мабсут деп аталат. Окусаң, ой, ичине кирип кетесиң. Чыккың келбейт ал китептен. Чыккың келбейт. Мана Ахлу Суннат вал Жамаат деген ошол. Шафи мазхабты кармагандардын 99% Аш'ария акыйдасында болот. Түшүнүктүү? Аш'ария акыйдасында болот. Азыркы учурда акыйданын эки эле мазхабы бар, үчүнчүсү жок. Акыйданын Ахлу Суннат вал Жамаат акыйдасынын азыркы учурда эки эле мазхабы бар. Ал Матрудия жана Аш'ария. Үчүнчүсү жок. Фихтан 4 эле мазхаб бар. Ханафи, Шафии, Малики, Ханбали. Түшүнүктүүбү? Мусулманым, бир тууганым, өзүңө суроо бериш керексиң. Мына түшүнүктүү. Ханафи мазхабы экенин түшүктүү. Акыйдадан өзүңө суроо бер. Мен кайсы акыйданы карманып жатам? Эгерде сен Матруди болбосоң, же Аш'ари болбосоң, автоматтык түрдө адашуучулардан бирөөсүсүң деген сөз. Буну унутпа. Азыр айткан сөздөрүбүз далилдерге, тажрибаларга такалган сөздөр болуп эсептелет булардын бардыгы.